Biz protokolga kol koyduk dediniz. Bu emne olgan protokol? Ошону түшүндүрө кетсеңиз. Эмнелер? Негизинен биз Тажик Республикасынын өкүлү ГКМБдын башчысы Саймон Сатович Ятимов менен жана ошол баштаган Тажик мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен кече кол койдук. Ал протоколго ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чегараларынын бардык тилкелеринде, бул бир эле эмес, бардык тилкелеринде тынчтыкты орнотуу боюнча. Ошо тынчтыкты орнотуунун ыкмаларын жаздык. Биринчи ыкмасы ошол чегара тилкелеринен толук бойдон оор техникаларды, чегарачыларга тиешелүү эмес курал жарактарды жана адамдарды алып кетүүдө. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Кимдир бирөө кайсыл бир мамлекеттин территориясына кирип кеткен болсо, ошол жерден тез аранын ичинде адамдарын, аскер техникаларын жана аскер адамдарын чыгаруу боюнча. Бул экинчи. Үчүнчүдөн, ушул протоколдордун аткарылышы боюнча, то есть ушул жогорку пункттардын аткарылышы боюнча комиссия түзүлүп, ал комиссиялар жерлеринде биз жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди териштирип, карап жана чечип турат. Кайсыл бир маселе чечилбей атса, же болбосо бир туура эмес чечилип аткан болсо, мага ошо Кыргыз мамлекеттик чегара боюнча комиссиянын төрагасы мага жана ГКМБдын башчысы Ятимовго, Тажикстанга түздөн түз байланышып биз оперативдик иштерди жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече түнкү саат 3-те ушул протокол кол коюлду. Бирок бул протоколдун иштеши буга чейин эле башталган. Ошонун негизинде мына түн жакшы өттү. Эч кандай бир да жерде кол катуу же ызы чуу же кайсыл бир укук бузуулар болгон жок. Бүгүн кечке дагы эч нерсе байкалган жок. Кудайга шүгүр, мындан ары ошол протоколдун негизинде мамлекеттик бардык органдар, чегара тилкесиндеги чегарачылар, коопсуздукту караган милиция органдары толук бойдон иштей баштайт деген ойдобуз. Экинчи суроом, сиз айттыңыз, бул кагылышы тууралуу бизде алдын ала маалымат бар болчу дедиңиз. Эгерде сизде Спутник Кыргызстандан Зульфия Тургунова, эгерде сиздерде алдын ала маалымат болсо, анда сиз Германияга жөнөп кеткен убактыңыз менен кагылышуунун башталышы дал келип атат. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Эгерде кагылышын билсеңиз, барбай бул жакта алдын алып калууга мүмкүнчүлүк бар беле сиздерде? Кагылышуу болот деп эч ким билген эмес жана аны билиш мүмкүн да эмес болчу. Бирок кайсыл бир деңгээлде ушул чегараларыбыздагы абалдын мындай бир курчуп аткандыгы бизге белгилүү болгон. Ошол боюнча биз тийиштүү чараларды көргөнбүз. Ошол чаралардын кайсы бир деңгээлде пайдасы тийди деп эсептейм. Суроо берип атышпайбы, Тажикстандан жардам аласыңар? Биз Тажикстандан эч кандай жардам албайбыз, жардам сураган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен кыска убакыттын ичинде ар бир күйгөн үйдү ордуна коюп, ошол жердеги мындай залакасы тийген адамдардын жашоо тиричилигине керектүү буюмдар менен камсыз кылып, алардын кредиттерин, алардын жана башка мындай бир керектүү жоготкон буюмдарын, үйлөрүн, машиналарын жоготкондору бар, мал мүлкүн жоготкондору бар. Ошолорду экинчи этап менен тез аранын ичинде өз ордуна коебуз деген пландар иштеп чыктык. Үй калыбына келгиче каерде жашашат? Үй калыбына келгиче мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген палаткаларында жашап турушат. Андан сырткары биздин боорукер адамдарыбыз көп. Ар ким өздөрүнүн үйлөрүн берип атышат. Ошо үйлөрдө жашап турат. Эң акыркы үйдү биз ушу бир сентябрга чейин, суук түшкөнгө чейин бардыгын үйүнө киргизип бүтөбүз деген ойдобуз. Чоң рахмат.